Урматтуу мекендештер, сиздер үчүн сонун жарыя. Москва шаарында жаңыдан ачылган Мекеним KG кайрымдуулук фонду өз ишин баштады. Бул кайрымдуулук фондубузга кимдер мүчө боло алат? Албетте беришендердин катарын толуктаган, дүйнөнүн булуң бурчунда эмгектенип жүргөн, кайдыгер карабаган инсандарыбыз гана мүчө боло алат. Авир үчүн ак жыр, алыш беришке так жыр дегендей. Бул Мекеним KG кайрымдуулук фонддун отчетун ар бир айдын 30-ында Мекеним KG YouTube каналынан гана көрө аласыздар. Боордоштор, баарыңыздарды Мекеним KG YouTube каналыбызга жазылып, лайк басып, башкалар менен да бөлүшүп коюңуздарды суранат элек. Урматтуу мекендештер, урматтуу Тефлого түйүүчүлөрү, баарыңыздар куш келипсиздер. Мен бүгүн сиздер менен өзүбүздүн жаңы ачылган Мекеним KG кайрымдуулук фондуна чакырып кетемин. Бул Мекеним KG кайрымдуулук фондунда Кыргызстандан, Жети Дуандан келген, Россиянын булуң бурчунда иштеген мигранттардан түзүлгөн фонд болуп эсептелет. Азыркы күндө бул фонд эмес чоң коомго айланып атат. Эми мындан аркы биздин ар бир иш чарабыз кимге жардам берген болсок, кимдин сооп иштер жасаган болсок, дайыма YouTube аркылуу көрө аласыздар. Отчеттор YouTube аркылуу берилет. Ошон үчүн Россияда иштеген мигранттар дайыма биз менен чогуу болуп, ушул Мекеним KG кайрымдуулук фонддо сооп иштерди, жакшылыктарга биргеликте кол сунушту суранамын. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн биз чоң демилге көтөрүп чыктык. Ал демилгебиз Мекеним KG кайрымдуулук фонд. Ар дайым биз менен болуңуздар. Кандай кайрылабыз десеңиздер, Мекеним KG деп жазсаңыздар, ошол YouTube каналдарыбыздын баарында болот. Москва жергесиндеги ачылган Мекеним KG кайрымдуулук фонддун жалпы жамааты сиздердин берген аманатыңыздарды алдым. Биздей муктаждарга кайрымдуулук кылыпсыздар. Аябай чоң ыраазы болдук. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык, бардыгыңыздарга узак өмүр берген болсун. Алла таалам ушундай оору сыркоосунан сактаган болсун сиздерди. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Ушунчалык айып кеттик. Алдык акчаны. Кудайга миң алла шүгүр. Рахмат ушунчалык. Бизге ошонун баардыгына жардам бере берсин. Рахмат.